Assalamu алейкум, урматтуу футбол ордосу YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бизде Чемпиондор Лигасынын жарым финалдык оюндары дээрлик 50%га бүттү. Тагыраак айтканда 4 команда бири-бири менен бирден оюн өткөрүштү. Алгачкы оюн бизде Арсенал менен ПСЖнын ортосундагы оюн болду. Бул оюн деген 30 апрель күнү өттү. Жана Арсенал өзүнүн Эмирейт стадионунда ПСЖны кабыл алып, өзүнүн үйүндө 0-1 эсебинде жеңилип калды. Бул оюнда Усман Дембеле 3-мүнөттө эле алгачкы голду киргизген болчу жана андан кийин Арсенал бир нече ирет гол киргизүүгө аракет кылды, бирок экинчи таймда чыгып талаага 47-мүнөттө Маркос Мирина гол киргизген эле, бирок аны деген кылычтар варды көргөндөн кийин бул голду кайра аркага кайтарышты. Жалпысынан оюн эң жогорку деңгээлде өттү деп айтсак болот. Өзгөчө эмоционалдык жактан, анткени деген оюнчулар дагы, башка машыктыруучулар дагы эки команданы тең аябай эмоциялык жактан өздөрүн оюнга калтырышты. Бир гана эмоцияга эмес, бул оюн тарыхка дагы бай болду, анткени деген Арсенал жарым финалда Чемпиондор Лигасынан болгону 3 жолу ойногон экен. Ал эми акыркы жолу 2006-жылы Арсенал жарым финалга чыгыптыр. Башкача айтканда 19 жыл өткөндөн кийин Арсенал биринчи жолу жарым финалда ойноп жатат. Ал эми ПСЖ болсо бул акыркы оюнунда Ницца менен ойногон болчу Лига 1де. Ошол оюнда Луис Энрике кандай курам менен талаага чыкса өзүнүн командасы, бул оюнда дагы дал ошондой өзгөрүүсүз талаага чыккан анын командасы. Оюндун башталышында эле 3-мүнөттө Арсенал өзүнүн дарбазасына гол өткөрүп алгандан кийин 9-мүнөттө Ашраф Хакими дагы аракет кылып көргөн чабуул баштаганга, бирок Тросард аны токтотуп 9-мүнөттө сарайып кагазын алды. Бул мындай нерселер оюнда аябай көп кайталанды, эреже бузуулар. Алардын бир мисалы Арсеналдын коргоочулары айып аянтчанын ичинде Квича Кварцхелияны кол менен кармап токтоткон, бирок калыс ал жерден эч кандай эреже бузуу көргөн жок жана 11 метрлик айып соккусун берген жок. Аны менен дагы Квича Кварцхелия өзү дагы макул болгон жок жана көпчүлүк ПСЖнын оюнчулары дагы ал жерден суроо берген болчу калыска, бирок эч кандай калыстан жооп ала алышкан жок окшойт. Оюндун 30-мүнөтүндө Усман Дембеледен келген топту ПСЖнын 14-катар санындагы Дуэ аттуу оюнчусу Давид Раян дарбазасына сокку узаткан болчу. Бирок ал сокку аябай ылдам болгондуктан бул мындай соккуларды көпчүлүк коргоочулар эмес, дарбазачылар дагы кармай албайт, токтото алышпайт. Бирок Давид Рая өзүнүн дарбазасын мындай соккудан кармап калды, кургак сактап калды. Бул оюнда Джанлуиджи Донаруmanын дагы эрдиктерин айтып кетпесек болбойт. Мисалы 37-мүнөттө Букайо Сака тамай сокку узаткан анын дарбазасына, бирок Донарума үчүн ал сокку кандай деле маселе жараткан жок, ал топту оңой эле тосуп койду. Андан тышкары дагы көпчүлүк учурларда жалгыз эле Донарума дарбазаны же болбосо ПСЖнын жеңилүүсүн же жеңилбесин чечип койгондой бир сезим жаратып атты. Биринчи тайм бүтүп, экинчи тайм башталганда эле Арсенал ошол өзүнүн биринчи голун жаратты, бирок ал голду кайра аркага алышты жана экинчи тайм бою Арсеналдын оюнчуларынын жаны тынган жок. Болушунча эсепти теңдегенге же болбосо жакшы бир жыйынтыкка келгенге аракет кылышты. Баары бир дагы алар өздөрүнүн пайдасына гол киргизе алышкан жок. 87-мүнөттө Деклан Райс стандарттык абалды ийгиликтүү колдоно алган болчу, бирок тилекке каршы ал дагы голго айланган жок. Кийинки оюн бизде 1-майда болуп өттү. Бул Барселона өзүнүн стадионунда Интерди кабыл алды. Бул оюнда дагы алгачкы эле мүнөттө, тагыраак айтканда алгачкы 30 секундта Интер гол менен оюнду баштады. Прессинг менен оюнду алар Барселонанын дарбазасына барып, Думфрис айып аянтчыга чыгарып бергенден кийин Маркус Тюрам түз эле Войцех Шенснидин дарбазасына топту узатып, ал топ голго айланды. Ошентип Барселона дагы алгачкы голду өзүнө өткөрүп, оюнду мындайча айтканда 1-0 эсеби менен баштап алышты. Бирок ошол эле учурда Барселонанын оюнчулары гол киргизе алганына карабастан 30 секундтун ичинде кайра каршы чабуулга чыгып башташты. 5-мүнөттө Френки де Йонг Интердин айып аянтчасына кулап түшкөн, бирок аны калыс эч кандай эреже бузуу каттаган эмес ал жерден.
Арадан көп өтпөй эле Ферран Торрес ылдыйкы оң буручка катуу сокку узаткан болчу, бирок ал тилекке каршы дарбазага таамай болбой калгандыктан голго жакындашкан дагы жок. Бирок ошончо чабуулга карабастан Барселона экинчи топту 20-мүнөттө киргизип алды өздөрүнүн дарбазасына. Дюмфрис бурчтан көтөрүп берген топту эч катасыз колдонуп гол киргизип кетти башы менен Барселонанын дарбазасына. Барселонанын эң көзгө көрүнгөн оюнчусу бул Ламин Ямаль 25-мүнөттө эсепти 2-1 кыскарткан. Ал өзү айып аянтчага жакындап келип Интердин дарбазага сокку узатты жана ал сокку ийгиликтүү болуп голго айланды. Андан кийин дагы Барселонанын оюнчулары биринчи таймдын аягына чейин тынбай чабуулдарды жасап атышты Интердин дарбазасына. 36-мүнөттө Ян Зомер аябай кооптуу соккуну токтотуп дарбазасын сактап калды. Бул эң кооптуу соккулардын бири болду. Ага чейин дагы андан кийин дагы соккулар болуп атты, бирок алар мынчалык оор катуу соккулар болгон жок. 37-мүнөткө келгенде Барселонанын оюнчулары Интердин айып аянтчасынын ичинде жакшы комбинациялык оюнду жүргүзүп, Ферран Торрес эсепти теңдеп 2-2 кылды. Ошентип биринчи тайм аяктап оюнчулар 15-мүнөттүк эс алууга кетишти. Экинчи тайм башталгандан кийин 63-мүнөттө 3-чү голду кайрадан Интер киргизди. Чалханоглу бурчтан көтөрүп берген топту кайра эле Дюмфрис дарбазага башы менен жолдоп гол жаратып, командасын алдыга алып чыкты. Арадан 2 мүнөт өткөндөн кийин Рафиня эсепти теңдеп 3-3 кылды. Дани Ольмо стандарттык абалдан, тагыраак айтканда бурчтан Рафинянын көздөй топту жер менен берген болчу. Ал Рафиня болсо түз эле ал топту дарбазага киргизди. Кийинки голду болсо Интер кайрадан Дюмфрис киргизди. 74-мүнөттө ал гол киргизген болчу, бирок калыстар варды карап ал голду кайра жокко чыгарышты. Ошону менен Барселона менен Интердин оюну 3-3 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кийинки оюндар бизде бир жумадан кийин болот. Бул деген оюндар 7-май күнү Интер менен Барселонанын оюну болот. Ал эми 8-май күнү Арсенал менен ПСЖнын жооптук беттештери орун алат. Бул оюндар жөнүндө бардык кенен толук маалыматтарды биздин Telegram каналыбыздан алсаңар болот. Ссылкасы ушул видеонун описаниясында бар, ошондуктан өтүп ал жакка катталып койсоңор пайдалуу жаңылыктарды ал жактан окуп алып турсаңар болот. Ошону менен биздин видеобуз аягына келип чыкты, туугандар. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналыбызга катталып, дагы алдыда чыга турган жаңы чыгарылыштарды күтүп туруңуздар. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча жакшы тургула.